Мен Акчол кызы Орозгүл 1999 жылы жарык дүйнөгө келгем. 2017 жылы Мурат Салихов атындагы орто мектебин ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Баткен мамлекеттик университетинин табияттануу жана педагогика факультетине окууга тапшырып, бюджеттик негизде окууга кабыл алынгам. Азыркы учурда 4-курстун студентимин. Бүгүнкү күнгө чейин жалаң 5 деген баларга окуп келем. Өзүбүздүн окуу жайдагы жана жалпы жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлүүчү массалык маданий иш-чараларга ар дайым активдүү катышам. Студенттик мезгилимде массалык маданий иш-чараларга активдүү катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Ошол жетишкендиктерим туурасында кыскача айтып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 30 жылдыгына карата Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинде уюштурулган Тил улуттук кенч аттуу кароо сынакта эң мыкты манасчы номинациясына ээ болдум. Кыргыз тилинин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата Ол болсом тилим менен улутмун аттуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Кыргыз радиосу тарабынан республика боюнча жогорку окуу жайлар арасында уюштурулган радиовикторинага 2 рет команда капитаны болуп барып келдим. Биринчисинде Талас мамлекеттик университетин жеңип, 1-орунду камсыз кылган болсок, экинчисинде Кыргыз экономикалык университети менен беттешип, 2-орунду камсыз кылдык. Быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Баткен мамлекеттик университетинин студенттери арасында уюштурулган Жеңиш Шырын ырдайбыз аттуу онлайн кароо сынакта монолог айтуу номинациясы боюнча баш байгени камсыз кылып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата уюштурулган онлайн кароо сынакка катышууга жолдомо алдым. Бул республика боюнча 50дөн ашуун окуу жайлар арасында уюштурулган онлайн кароо сынакта төмөндөгүдөй көрсөткүчкө ээ болдум. Орозгүл Акчол кызы Баткен мамлекеттик университетинин 3-курсун аяктап жатат. Республика боюнча жүргүзүлгөн онлайн кароо сынакка катышып, 3-орунду камсыз кылды. Анда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саматчынын жолу повестиндеги Толгонай менен Жер эненин монологун айткан. Aslında Kırgızistan'daki okul jaylarının arasında, 50'den aşık okul jaylarının arasında bizim okul jayının 3. orunda eleşi bu öte biz için de çok kuvanıç, çok bir emilge katarında ayrıca bu bizim okutuşlar için, müstentler için çok demir ettiğin masat bilen bugün görüp kaldık. 3. orunda algaным бул мен үчүн аябай чоң сыймык. Мени ушул даражага жеткирип, мага туура багыт көрсөткөн окуу жайдагы көркөм жетекчилерге чоң ыраазычылыгымды билдирем.